Ош ТВ телеканалының түз эфирінде күндүзгү жаңылыктар топтому. Студияда мен Айганы Штратбек кызы. Саламатсыздарбы? Бишкекте куткаруучулар оңдоп жаткан унаасы басып калган жаранды куткарышты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиришти. Маалыматка ылайык, Агөргө конушунун тургунун Hyundai Sonata үлгүсүндөгү унааны оңдоп жаткан учурда домкраты бузулуп басып калган. Маалымат 112 кызматына түшөрү менен 5 куткаруучу ыкчам түрдө жерине барып, жардам көрсөтүү менен адам өмүрүн сактап кала алышты. Андан соң куткаруучулар жабыркаган жаранды Бишкек шаардык номер 4 ооруканасына жеткиришкен. Дарыгерлер анын абалы орто экендигин билдиришти. Казакстанда кармалган кыргызстандык Викрам Рузахунов мекенине кайтып келди. Кече Ак жол посту аркылуу чек арадан өттү. Викрам Рузахуновду консулдук унаа менен алып кетишти. Ал Алматыга досторунун чакыруусу менен 2 январда барган. Кийинчерээк 4 январда өлкөдө митингдер башталган. Ал митингге акча үчүн келгенин мойнуна алган видео тууралууда сөз кылды. Чогуу кармалгандардан эгер камерага күнөөмдү мойнума алам деп айтсам, дароо мекениме экстрадицияланарымды уктум. Ушуга байланыштуу ушинтип айттым. Видеодо берген көрсөтмөмдүн баары жалган. Мындай кырдаалда ал үйгө тезирээк кайтуунун оңой жолу болгон деп айтат ал. Рузахунов ошондой эле камерада аны менен кошо дагы 4 кыргызстандык бар экенин, айрым маалыматтар боюнча алар эртең чыгарыла турганын билдирди. Белгилей кетсек, буга чейин Казакстандын жалпыга маалымдоо каражаттары митингге катышуу үчүн Кыргызстандан келгенин айтып берип жаткан адамдын видеосун таратышкан. Анын сөзү боюнча белгисиз адамдар митингге катышуусу үчүн ага 90 000 теңге сунушташкан. Кыргызстанда видеодогу адам таанылып, ал Кыргызстандын жараны Викрам Рузахунов экендиги аныкталды. Ал пианист, аранжировкачы жана Джаз Бишкек Весна фестивалынын аткаруучу директору болуп чыкты. Я с огромной благодарностью объявляю всем представителям власти в содействии и помощи, в частности, Министерство внутренних дел Кыргызской Республики, ГКНБ Кыргызской Республики, представительство МВД в Казахстане, консульство Кыргызстана в Казахстане. Всем большое спасибо. Я до сегодняшнего дня по-настоящему не осознавал, насколько я горжусь быть сыном кыргызского народа. Пожалуйста, примите мои самые большие благодарности. Шымкентте кармалган 38 кыргызстандык бошотулду. Тышкы иштер министрлиги Казакстандагы Кыргызстандын жарандарынын баш аламандыктарга катышты деп шектелип кармалышы боюнча маалымат берди. Викрам Рузахунов Кыргызстандын Алматы шаарындагы башкы консулу Назарали Ариповдун катышуусунда бекитилген жол жоболордон кийин бошотулду. Юбуров Закирдин жана башка Кыргызстандын жарандары башка кармалгандыгы боюнча азыркы кезде консулдук укуктук жардам көрсөтүү боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Тактап айтканда, Казакстан тарабына бул жарандардын кармалгандыгы жана атайын текшерүүчү жол жоболордон кийин бошотууну өтүнгөн нота жөнөтүлдү. Шымкент шаарында Кыргызстандын 38 жаранынын кармалышы боюнча Казакстан тарабы текшерүү иш-чараларынын алкагында текшерүү жүрүп бошотулган. Кыргызстандын жарандарынын массалык башаламандыктарда каза болгон фактылары боюнча иликтөө иштери жүргүзүлүүдө. Алдын ала маалыматтарга таянсак, кыргызстандык 2 жаран каза болгон. Чымкенттеги башаламандык маалында кармалган 2000ден көп адамдын 177си административдик жоопкерчиликке тартылды. 175и 15 күнгө камалды. Ал эми 52 кишиге кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна шаар полициясынын маалымат катчысы Мөлдүр Бекеева билдирди. Азырынча кармалгандарга кандай айыптар тагылганы белгисиз. Буга чейин Чымкентте 38 кыргызстандык кармалып, бошотулганы маалым болгон. Мунун алкагында Кыргызстандын Акыйкатчы институту Чымкент полициясына сурак берип чыккан кыргыз жараны Баялы Төрөгелдиевдин абалы оор экенин кабарлаган. Чымкентте бир нече жарандык активисти кармалган. Укук коргоочулар террорчулук жана экстремизм деген шылтоолор менен бир катар активисттер куугунтукталышы мүмкүн деп кооптонуп жатышат. Жалпысынан Казакстанда 8000ден көп адам кармалганы расмий маалымдалды. Алардын арасында 5 кыргызстандык бар экенин Кыргызстандын Казакстандагы элчилиги билдирди. Кыргызстанда коронавирус жугузгандардын саны көбөйдү. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык штаб билдирет. 11 январга карата коронавирус 348 адамдан аныкталды. Маалыматка ылайык, анын ичинде
Бишкек шаарында 244, Ош шаарында 7, Чүй облусунда 38, Ош облусунда 16, Талас облусунда 7, Ысык-Көл облусунда 5, Нарын облусунда 2, Ысык-Көл облусунда 5, Жалал Абад облусунда 22, Баткен облусунда 7 адамдан илдет табылган. Акыркы суткада 85 адам илдеттен сакайып чыкты. 2 бейтап каза болду. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 475 бейтап, амбулатордук түрдө 1196 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 186.413 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 180.432 киши айыгып чыкса, 2821 адам каза болду. Түркиянын жаранын урдоого тиешеси бар адамдар изделүүдө. Жазык кодексинин адамды урдоо факты боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында өткөн жылдын 9 декабрында жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын жыйынтыгында кылмышка шектүүлөр жана Чүй облусунун ички иштер башкармалыгынын Манас аэропортун тейлөө боюнча аба транспортунун башчысынын орун басары кармалып, 2 айга тергөө камак жайына камалышкан. Ошондой эле жүргүзүлгөн иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө 1998 жылдын 8 апрелинде туулган Махат Карим уулу Ниязалы жана 1971 жылдын 26 августунда туулган Матраимов Болот аттуу урдоого тиешеси бар башка адамдардын да өздүгү такталды. Азыркы учурда экөө тең издөөдө. УКМК кандайдыр бир маалыматтар болсо 0312 62 05 85, 0312 66 04 75, 0312 62 65 04 жана 102 телефондору аркылуу кайрылууну өтүнөт. Сиздер саат 11:00 алынган жаңылыктар топтому менен тааныштыңыздар. Кийинки чыгарылышка чейин көрүшкөнчө аман туруңуздар.